78 жылы Кубада жаштардын, студенттердин фестивалі болуп, ошол жака барабыз дегенде биз Кыргызстандан 45 киши, артисттери бар, студенттери бар, Москвада бир жума окуганбыз. Бизди мал сыяктуу көрүптүр. Тамакты кантип жеш керек, кашыкты кантип кармаш керек, тоокту кол менен жеш керек, балыкты кол менен жеш керек, вилканы минтиш керек депчи. Анан Кубага барганда ошол кезде Вьетнамда согуш, монгол балдар, мына Афганистанда азыр мындай эмес болчу. Афгандык жаштар жана значок алмашып, билет алмашып, таанышып жүрүштү. Биз Союздан баргандар бала бакчанын балдарындай кол кармашып, жетелешип жүрдүк. Силерди азгыр бет, шпион кылып коет. Анан эң өкүнүчтүүсү, ошол кезде мектепте 10 жыл англис тилин окуп келгенбиз. Тил билбейбиз. Нан сурап жей албайбыз. Анан кызыктай эң кичектей эсимден кетпейт. Гаванага эртең менен барып чыгып калдык. Саат 3-4-төрдө анан чоң немеге жаткырды, бир сарайдай болгон. А жерде кыш болбойт экен. Эртең менен турсак, шортик, анан бир көйнөк алыпты жака коюптур. Көйнөктүн жакасын алмаштырып турат экен. Анан биз бияктан акшым мода болуп аткан жаңы. Бирден акшым тиктиргенбиз кийебиз деп. Эртең менен турган тигил эчип жүргөндөр айтты, шорт кийгиле деп. Шорттук кийип алып эле бирибиз карап каткырып күлөбүз. Шорттукту билбеппиз. Мына 78-жыл жакында эле. Бирибиз карап каткырып күлөбүз. А болбой акшымды кийип алып анан эшикке чыктык. Түштө карасак, кечирип койгула, сийип алган кишидей тер дегенде акшым бар сарала. Көрсө биз баягы мектепте деле, тигинде деле адабиятты окудук, орус тилинде адабиятты 11 жыл окудук, англис тилин 11 жыл окудук. Эчтеке билбей эле келе берген экенбиз. Анан кайра келгенде эң башкысы биздин паспортко, менин паспортума 6 жыл эки жака чыкпасын деп печать басып койгон. Выезд Кыргызстандан чыкпай, Фрунзеден чыкпайсың деп. Анан 1 жылга чейин ар жума деле, бир ай деле келип сурап турчу, кандай экен деп. Өлгөн атыптыр, капиталисттер өлүп атыптыр, эчтеке жок экен деп анан